бардык x жана y үчүн жаңы амалы, бул белги x ушул жаңы амалы y барабар 1 бөлүнгөн y кошулган 1 бөлүнгөн x формуласы менен аныкталат дейт. Муну чыгарыш үчүн биз демек x-тин ордуна мына могул 3-тү коюп коебуз, y-тин ордуна 4-тү коебуз. Ошондо чыгара беребиз а колонкасын. Y-тин ордуна 4-тү коет экенмин, x-тин ордуна 3-тү коет экенмин. Экөөнү жалпы бөлүм берем. Ошондо экөөнү бири-бирине эле көбөйтүп, көпөлүк ыкмасы деп коет. 4 жада 3 12, 3-тү 1-ге көбөйтсөм 3, 4-тү 1-ге көбөйтсөм 4. 12ден 7 болот экен. Ал эми бул жагы деле кош экен. Орун алмашууда кошу сумма өзгөрбөйт деп коет. Бул жерде 1 y-тин ордуна 3 кетет, x-тин ордуна 4 кетет. Ошол эле демек бул дагы 12ден 7 чыгат, экөө барабар.